Абдыманап Мамыров атындагы орто мектеби Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүндө жайгашкан. Мектептин аты айылыбыздын көрүнүктүү инсаны, мамлекеттик ишкер Абдыманап Мамыровдун атында коюлган. Бул мектеп 375 орундуу болуп, окуучулардын билим алуусуна ыңгайлуу, заманбап шарттар менен курулган. Азыркы учурда 636 окуучу билим алып, 50 мугалим эмгектенүүдө. Окуучулардын билим сапатын көтөрүү максатында окуу кабинеттери заманбап технологиялар менен жабдылган. Орус тили мугалимибиз Абирова Эльмира Турсуновнун демилгеси менен ар бир класска айылыбыздын тарыхый инсандарынын үй-бүлө мүчөлөрү тарыхый бурчтарды уюштурушуп, темирчилик кылып келишүүдө. Келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу электрондук китепкана уюшулуп, окуучулар сабактан тышкаркы окууларын ошол жерде өткөрүшөт. Мугалимдер болсо сабактарга колдонуучу материалдарын даярдашат. 2025 жылы боло турган PISA эл аралык программасынын негизинде электрондук китепканада окуучулардан тест алынып, суроолор боюнча талкуу жүргүзүлөт. Окуу керемет долбоору менен башталгыч класс мугалимдери тыгыз иш алып барууда. Алган билимдерин сабактарда колдонушуп, окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрүшүүдө. Ал эми Мерсуко уюму тарабынан билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу программасынын алкагында башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берилүүдө. Абдыманап Мамыров атындагы орто мектебинде 90 орундуу жыйындар залыбызда байма-бай класстан тышкаркы иштер, майрамдык кечелер, иш-чаралар, акыл-ордо, билим таймаштары, ар түрдүү темадагы семинар, тренингдер өткөрүлүп турат. Ошондой эле кыздарыбызга ар түрдүү улуттук кийимдер менен да камсыздалган. Президентибиздин адеп ахлакты өнүктүрүү жарлыгынын ишке ашырууда тарбия иштерин уюштуруучу Ташева Замира эжекенин эмгегин айтып өтпөсөк болбос. Ошону менен бирге медиа баракчаны жетектеп, социалдык тармактарга жайылтууда.
китепканада окуучулардын кызыккан китептерин табууга болот. Жакында эле Мерсуко тарабынан жомок, аңгеме, балдар үчүн китептер келип, китепканабызда окуучулардын аягы тыйылбайт. Ошондой эле мектепте келечек муундарыбыздын кесиптик жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү максатындагы ийримдерибизди айта кетпесек болбос. Алардын атын атай кетсек, чебер кол кыздар ийрими, кыргыздын улуттук буюму болгон чий токуу ийрими, ал эми окуучулардын дене боюн өстүрүүдө спорттук ийримдеринин мааниси өтө жогору. Мисалы, теннис, волейбол, шахмат жана шашки ийримдери өтүлүп, окуучулардын бош убактылары туура уюшулууда. Билим ордобузда сабактардан сырткары ар түрдүү ийримдер да уюштурулуп, ага таланттуу окуучуларыбыз катышып, өнөрлөрүн өркүндөтүп, конкурстарга барып, байгелүү орундарды алып келишүүдө. Мурзалиев Ырайым жанагай, биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз конкурсуна өнөрлүү, колунан көөрү төгүлгөн окуучуларыбызды даярдап, райондук, облустук, республикалык турларга катышып келүүдө. Дагы айтып кетчү нерсе, замандын талабына ылайык билим ордобузда ата-энелер мектеби уюшулуп, балдарга эки тараптуу билим берүү боюнча сабактар өтүлүп, ата-энелерди мектептин турмушуна тартуу максатында ата-энелер менен тыгыз байланышта иштеп келе жатабыз. Канча убакыт бирге отуруп тапшырма аткарасыздар? Канчалык бала менен жакын иштешип атасыздар үйдө? Ошону билебиз да азыр сиздер мененчи. Бирден келип мына жерде балдарыңыздардын сиздерге жазган каттарын окуп, балаңыздын кол жазмасын таап аласыздар да. Ата-энелер мектебин ачуубуздун максаты ата-энелерди көбүрөөк мектепке тартуу, ата-энелер менен биргеликте окуучулардын билим сапатын көтөрүү. Жүз уккандан бир көргөн артык дегендей, химия, физика, биология сабагында практикалык иштерди жасоо, окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн, предметке болгон кызыгуусун жана шыгын ойготот. Анткени окуучу укса унутат, көрсө эстеп калат, ал эми жасаса түшүнөт. Жогорку республикалык тестирлөөдө, олимпиада жана башка илим, техника багытындагы конкурстарга активдүү иш-аракетибиздин натыйжасында райондун алдыңкы мектептерин катарын толуктап келүүдөбүз. Райондук, областтык конкурстарга катышып, белгилүү орундарды алган окуучуларыбыз арбын. Биология предмети боюнча 2023-жылы райондон 1-орунду камсыз кылып, областта байгелүү орунга ээ болдук. 24-жылы 9-класстын окуучусу Исламидин кызы Дүрдана райондон 1-орунду, ал эми областтан 3-орунду камсыз кылды.
Мыкты мугалим конкурсуна катышып, эң мыкты көрсөткүчтү көрсөткөн мугалимдерибиз: 2018 жылы Коңурбаева Динара, 2019 жылы Каарова Нурия, 2020 жылы Маматалиева Кундуз, 2021 жылы Токурова Жийдакан, ал эми 2023 жылы Туйгунова Чынар эжекелерибиз активдүү катышып, байгелүү орундарды камсыз кылды. Мындан сырткары менталдык арифметика боюнча сабак берген Бегматова Кастору эжекебиз да окуучулар үчүн жан үрөп эмгектенип келүүдө. Мектебибизде Жогорку Республиканын жыйынтыгы талыкпаган мугалимдерибиздин эмгегинин натыйжасында жылдан жылга жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. 11 класска атайын мугалимдерге кружок берилип, ал мугалимдер Секом, Глокал окуу борборлору менен тыгыз байланышып, иш алып барышууда. Окуучуларыбыздан жумалык, айлык тесттер алынып, талкууланып турат. Мектеп ичинде тарыхый музей ачылып, айылыбыздын өнүгүү тарыхы камтылып, окуучуларыбызга атуулдук тарбия беришип келишүүдө. Музейде чыган инсандарыбыздын басып өткөн жолдору алтын тамгалар менен жазылып калууда. Мугалим ким? Ал бүзөңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейбе? Айтчы аның тамак ичип нан жейбе? Олтурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоп ичет тамакты. Мугалимер аз айлыкка тер төккөн, чарчабаган, чалыкпаган эмгектен билинбеген адамзатка жол башчы, билим менен бүт дүйнөнү терметкен.